Қазақстанда импорттық тамақ-аштың көлемі өсуде. Уштапта коңшу өлкө ичкен жегенинин 30%-ын сырттан ташып келет. Бул өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч келтирет дейт Казакстандын Улуттук иликтөө институту. 2013-жылы Казакстандын Евразиялык экономикалык союз жана Борбор Азия өлкөлөрү менен болгон соода жүгүртүүсү 4 миллиард доллардан ашса, анын 2,5 миллиард доллары импортко туура келген. Мындай терс сальдонун негизги себеби катары казакстандык эксперттер өлкө рыногун орус товарлары каптап кеткени менен түшүндүрүшүүдө. Бул туурасында 10-12 июнь күндөрү Алматыда өткөн бизнес форумда айтылды. Арзан рубльдин айынан Казакстандык өндүрүүчүлөр орус өндүрүүчүлөрү менен болгон атаандаштыкта уттуруп жатканы буга чейин айтылып келген. Буга чейин банкроттук абалга жеткенин ири кондитердик компания рахат билдирген эле. Казакстандын таттуу рыногунун баасын кыйла арзан болгон орус кондитердик азыктары ээлеп жатат. Ал ортодо сантехникаларды чыгарган Сантехпром компаниясы ички рыноктун жарымын жоготуп, ошондой эле Россияга болгон экспорттун көлөмү 40%-га кыскарганын билдирүүдө. Ошол эле маалда Орусиядан Казакстанга кирген сантехникалардын саны 2 эсе көбөйгөн. Мындай оңой эмес кырдаал кыргызстандык өндүрүүчүлөр дагы күтүп жатканын өкмөт айтууда. Анын кесепеттерин жеңилдетүү үчүн министрлер кабинети салыктан жеңилдей турган ата мекендик компаниялардын тизмесин түзүп, ошондой эле коммерциялык банктардыкына караганда арзаныраак кредиттерди берүү маселесин карап жатат. Бул кредиттердин үстөк пайызы 10%-ын тегерегинде болушу мүмкүн. Өлкө Евразиялык экономикалык союзга кирген шартта орусиялык, белорусиялык компаниялардын демпингине кабылбаш үчүн ата мекендик өндүрүүчүлөр өкмөттөн кандай жеңилдиктерди күтөт? Ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн пикири. Ошо мисал айтып атам, Германиядан мага оборудование алып келиш керек. Абдан кыйынчылыктан кеп азыр уже башталды да. Ошо таможенный поштасы абдан чоң ошол үчүн. Өзү оборудование абдан кымбат. Таможенный поштаны бир. Алар айтып атат, мына Россияда бар, ошол жактан алабыз. Туура эмеспи? Ошондой оборудование Россияда жок мисал. Италияда бар, Германияда бар. Ошондой сырьё боюнча дагы сырьёлар, химикаттар Түркиядан алып келиш керек болуп атат, же сырт өлкөлөрдөн. Ошол жактан таможня жактан бизге жардам берсе, өкмөт мисал, таможенный пошлинасын азалтса, ошол жактан бизге жакшы болмок. Границалар ачылгандан кийин азыр көп ун бияка келет. Бизде өзүбүз производительность бар, чоң фирмалар, Яшар деген, Элнур деген, Акон деген, ошолор кыйналат. Чын айтканда бизди потребитель кылып атат да. Бияктан сахарный заводду орустар сатын алды. Конфедерация аны разобрали, мисалы, чыгардып кетти. Өзү сахарын бизге сатып атат. Украинанын сахарына гош поштасына киргизди. Украина албайбыз, чын кымбат болуп атат, мисал. Ошол үчүн биз өзүбүз заводдарды куруп, өзү продукцияны чыгарыш керек. И бизге бир шарттар керек. Кандай казак же орустар биздин Кыргызстанда сатса, өзү товар. Биздин де ошондо укугубуз бар, ошолордун жеринде сатканына. Туура? Алар өзү стандарттарын бизге киргизип атат, льгота берип атат, жарым жыл эми 2 жыл. Эчтеке жок, 2-3 күндө бүтөт. Акча бербейт, стандарттары уюш айтып атат, өзүлөрүнүн стандарт. Өкмөттүн жакшы жардам болот, негизи бизге ишкерлерге промышленный зоналарда же башка жерлерде жер берсе, мисал текстильный отрасльге айры жер берсе, строительный курулуш материалдары чыгарганга айры жер берсе, өзү производство үчүн жашыл китеп берсе, мисал жер берип, анан производство кургандан кийин кызыл китеп берсе, ошол үчүн көп жардам болот. Эмне үчүн көбүнчө 80% ишкерлердин баары арендада отурат. Арендалар азыр кымбат болду. Ошол акчаны биз налогко берсек, соцфондго берсек, ошол налогтон качпасак жакшы болот. Өкмөткө да пайда болот. Көбүнчө бул ишкерлерге жардам болот. Өзү жери болот, ойлонбой иштейт. Менже 4%га берсе, лизинг боюнча берсе, 10 жылга, ошо бизге абдан жеңил болот. Укканга көрө, уккам бирок 3 жылга берет, 4 жылга, бул абдан аз.